11-апрель. Улуу падышанын шарабы. Ал биздин алсыздыгыбызга оорубаган башкы кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу бардык жагынан сыналган, бирок күнөө кылган эмес. Биздин ушундай башкы кызмат кылуучубуз бар. Еврейлер 4-бөлүм 15-аят. Мен эч кимден жашоомдогу эң терең сабактарды жеңил жана ыңгайлуу мезгилдерде үйрөндүм дегенин уккан эмесмин. Бирок мен күчтүү ыйыктардын, мен Кудайдын сүйүүсүнүн тереңдигин түшүнүү үчүн жана аны менен терең мамиледе өсүү үчүн жасаган ар бир жетишкендигимди азап чегүү аркылуу үйрөндүм дегенин уктум. Бул ыйык жазууга ылайык чындык. Мисалы, машаякка ээ болуу үчүн баарынан баш тарттым жана алардын баарын пайдасыз деп эсептейм. Филиппиликтер 3:8. Башкача айтканда, иштесең тиштейсиң, же эгер бул мага машаякка ээ болууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе, анда мунун баары курмандыкка берилсин. Бул жерде дагы бир мисал. Ал Кудайдын уулу болгонуна карабастан азап чегүү аркылуу моюн сунууга үйрөндү. Еврейлер 5-бөлүм 8-аят. Ошол эле китепте ал эч качан күнөө кылган эмес деп айтылат. Еврейлер 4-бөлүм 15-аят. Демек, тил алчаактыкка үйрөнүү тил албастыктан дароо эле тил алчаактыкка которулуу дегенди билдирбейт. Бул Кудайга баш ийүү тажрыйбасында терең өсүүнү билдирет. Бул Кудайга башка жол менен мүмкүн болбогон терең моюн сунууну билдирет. Бул азап кайгыдан келип чыккан нерсе. Иштесең тиштейсиң. Сэмюэл Рутерфордтун айтымында, ал кайгы жер төлөсүнө ыргытылганда, улуу падыша ар дайым шарабын ошол жерде сактаганын эстеди. Чарльз Сперджен: кыйынчылык деңизинде сууга чөккөндөр сейрек берметтерди алып келишет деген. Сиз рак оорусуна чалдыккан сыяктуу бир кызыктай ооруну сезгенде, сүйгөнүңүздү андан бетер жакшы көрбөйсүзбү? Чындыгында эле биз кызыктай жандарбыз. Эмнегедир ден соолугубуз жайында, жүрөгүбүздө тынчтык, сүйүүгө жетиштүү убактыбыз болгон кезде, мунун баарын супсак жана корс түрдө жасайбыз. Бирок биз өлүм алдында турганда, сүйүү терең жана сөз менен жеткире алгыс кубанычтын жай аккан дарыясындай абалга айланат жана аны менен коштошуу биз үчүн абдан оор. Ошондуктан бир туугандар, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Жакып 1:2.